Кутман күнүңүздөр менен YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен биз кайрадан эфирде жолугушуп отурабыз. Көпчүлүктүн суроосу менен бизде ушул интенсив курсубуз жүрүп жаткандыгына байланыштуу ушул интенсив курстан биз эмнени алабыз, бул интенсив курстан эмнени үйрөнөбүз дегендер бар. Анан дагы кээде мындай суроолор келип калат да. Эже биз 21 күн келсем, сиздин окууңузда окусам, анан мен деги адам боломбу деген суроолор дагы болбой койбойт. Бир жагынан биз мындай карап бизге күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн, бирок бул чындап эле баягы адамдын ар жагынан тереңинен чыгып аткан суроо. Эмне үчүн дегенде, азыр биз көп адамдар өзүбүздү таппай жүрөбүз. Мен эмне үчүн ушундай проблемалар боло берет, эмне үчүн мен жолдошум менен тил табыша албайм, эмнеге мени балдарым укпайт, эмнеге менин досторум түшүнбөйт, же болбосо мен эмне үчүн элдердей болуп ийгиликтүү боло албайм деген албетте ар бирибиздин жүрөгүбүздө ушундай суроолор бар. Ар бирибизде ушул проблемалар болуп келген жана болуп келе берет. Качанга чейин деп сурасаңыздар, пока биз өзүбүздү тапмайынча, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү түшүнмөйүнчө бул суроо болгон экен. Эми азыр бизде 2000-жыл башталгандан баштап психологиянын эрасы башталды деп атпайбызбы? Мына муну дүйнө жүзүндө баардык адамдар азыр изденүүнүн үстүндө болуп атат. Баары тең эле мен киммин, мен эмне үчүн мындаймын, мен эмне үчүн андаймын деп эле изденүүнүн жолунда жүрөт да. Анан ошолордун арасында демек сиз дагы ушинтип изденип атасыз. Бул жаман эмес, жакшы эмес, бул норма. Баарыбызда боло турган нерсе. Баарыбыз тең ошентип изденип келгенбиз. Биз дагы ушундай көптөгөн жылдар, мен 14 жыл изденгем. Көптөгөн жылдар бою изденип жүрүп, анан өзүбүздү эми таап, эми кичине мындай бир жок дегенде баягы бир багытка түшүп алдык да, бир багытты алып алдык. Баягы мынтет го, оорулуу адамдын диагнозу аныкталганда жарым айыкканга барабар деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле бул психология жаатында дагы, эгерде биз өзүбүздүн бараткан багытыбызды туура таап алсак, анда биз уже как будто бир жарым жолду басып койгонго барабар экен. Самое главное, биз багытты туура табышыбыз керек экен да. Ошондуктан бул курста 21 күндүк курс деп эмне үчүн айтылган? 21 деп айтылганын себеби, ар бир адат, привычка деп айтабыз биз көбүнчө. Ар бир адаттар күнүгө жасай берген кыймыл аракетибиз, ойлогон оюбуз, сүйлөгөн сөзүбүз, аткарган ишибиз, ошолор дайыма кайталана берсе, бул адатка айланат экен. Демек биз ошол адаттарды 21 күн жасагандан кийин бизге ал уже калыптана баштайт. Анан 42 күн жасайбыз, андан кийин 90 күн, ошентип 120 күн болуп, баягы адаттарыбыз дайыма жазала берип, бизге адаттарга айлангандан кийин, привычкага айлангандан кийин, ал адаттарыбыз бизге мүнөздү берет экен. Анан биздин мүнөзүбүз биздин тагдырыбызды жаратып атпайбы? Демек биз 21 күн дегендин аркасында өтө чоң философия жатат. 21 күн бою сиз биз менен чогуу болуп, ошол биз берген үйрөтүп аткан сабактарды үйрөнүп, сабак эле эмес, бул жерде негизги мааниси кантип трансформация болобуз, кантип өзгөрөбүз. Жана жогоруда айтып кетпедимби? Эже мен деги адам боломбу деген сөздөрдү айтып жатышат депчи. Ооба, биз адам элебиз, адам бойдон эле төрөлгөнбүз. Болгону биз ушул өзүбүздү тааныбагандыктан минусовой жагыбыз менен, баягы монетанын эки бети бар дегендейчи, оң жагы, сол жагы. Жалаң эле баягы минусовой абалда болгон үчүн, ошол жагыбызды өөрчүтүп ийген үчүн азыр жашоодон кыйналып атабыз. Ошол жакты өөрчүтүп ийген үчүн эч кимди түшүнө албай атабыз. Анан өзүбүз эч кимди түшүнбөйбүз, бирок элдин баары мени түшүнсө дейбиз. Ошентип эле кыйналып келе жатабыз. Демек биз ошол адаттардан арылыш үчүн биз менен 21 күн болосуздар. 21 күндө биз ошондо сабагыбыз 10 сабак. Биринчи сабак бул таанышуу сабагы, организационный моменттерди сүйлөшөбүз. Бул сабак жөнүндөгү бардык техникаларды, кандай иш аракеттерди аткарабыз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми калган 9 сабак, основной сабак 2 сааттан болот, бир күнкү сабагыбыз. Эртең мененки 6-дан 8-ге чейин болот. Анан 21 күн дегенибиздин себеби, биз сиздер менен 21 күн бою болуп, ошол берилген техникаларды аткарып, ошол берилген адаттарды мындай бир закреплять этип, бышыкташ үчүн сиздер менен чогуу болушубуз керек. Ошон үчүн 21 күнгө созулат. А так сабак жалпысынан 10 сабак болот, сабак через дем болот.
понедельник, среда, пятница, же болбосо расписанияны карайбыз, же болбосо вторник, четверг, суббота болот. Эртең мененки саат 6-дан 8-ге чейин. Бул курста дагы эмнелер каралат? Бул курста ошол сабактын теориясын ошентип берилгенден кийин сиздер менен, эгерде сиз онлайн байланышта болсоңуз, то есть региондордо Россиядан, Турциядан же башка жактан чыгып аткан болсоңуз, сиз менен онлайн байланышта болуп, мини разбор жүргүзөбүз сиз менен, лично өзүңүз менен. Ал эми бишкектиктерге болсо офлайн чогуу сиздер менен жолугушуу өткөрүп, ошол жерден ошол мини разборду ошол жолугушуу учурунда толугу менен доскада чечмелеп беребиз дагы. Сабактар тууралуу суроолор болсо ошол жерден толугу менен чечип беребиз. Бул экинчи жагы. Жана дагы бул курста биз курска келген ар бир инсанга өзүнүн быйылкы өздүк жылы боюнча календарды белекке беребиз. Бул календардан сиз быйыл кайсы иштерди аткарсаңыз болот, кайсы иштерди кайсы күнгө пландасаңыз болот, кайсы айга пландасаңыз болот деген нерсенин баардыгын үйрөнүп, баягы жашоонун навигатору да бул календар. Ошол жашоонун навигатору болгон календар менен өзүңүздүн иш аракетиңизди туура багытта пландап алып барууга үйрөнөсүз. Бул курста ушундай өтө мазмундуу болот. Сизди эч ким өзгөртө албайт, өзүңүз гана өзгөрөсүз. Баардык нерсе өзүңүздүн колуңузда болгону биз сизге ушул курста багыттарды беребиз. Үйрөнөбүз. Сиздин кайсыл жерден мындай алсыздыгыңыз кайсыл жерде болуп атат, сиздин күчтүү жагыңыз кайсыл, сиздин балаңыздын күчтүү жагы кайсы, сиздин күйөөңүздүн күчтүү жагы кайсы, кай жери алсыз жагы, эмне үчүн сиз тил табыша албай атасыз дегендин баарына сиз ачкыч аласыз. Көйгөйүмдүн ачкычы деген бул курс, сиз ошол бир гана ачкыч болот көйгөйдү чечүүгө. Ошол ачкычты алыш үчүн ушул курска келип жатасыз. Демек, сиздеги көйгөйлөрдүн баардыгын чече турган бир эле ачкыч бар. Ал ачкычты алыш үчүн көптөгөн техникалар, көптөгөн билимдер керек болот. Аны биз сиздер менен ошол 10 сабактан 21 күн бою сиз менен чогуу болуп, анан чечүүгө жардам беребиз. Албетте, бул өзгөрүү сиздин өзүңүздүн колуңузда болот. Урматтуу достор, анда эмесе жакында биздин көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубуз башталганы турат. Буюрса 11 апрелде эртең мененки саат 6-да сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курстан күтөбүз. Бул курска катталуу азыр жүрүп жатат. Катталуу үчүн төмөндөгү номерге жазыңыз.